2021 жылы чыккан коронавирустан да өтө күчтүү вирус болгон, бул телефон болуп калды да. Көп өзүңүз мисал үчүн айтышыңыз мүмкүн азыр. Эгер балама телефон бербей койсом, техникадан артта калып кетиши мүмкүн. Эгер мен ушул сөздөрдү айтып аткан болсом, бул караңгы адам, бул динчил адам дешиңиз дагы мүмкүн. Телефондун пайда жагы көп, зыян жагы аз дешиңиз мүмкүн. Эгерде балама берсем, балам техника жактан артта калып кетет дешиңиз мүмкүн. Ооба, ушул жалпы түрдө ар кандай жолду издеши мүмкүн адам. Бирок канча саат китеп окуйт балаңыз? Канча саат телефон иштетет? Каршы эмеспиз, ата энесинин алдында колдонсун. Сүйлөшүү үчүн простой телефондор да өтө көп. Экран баягы немелери көрсөтпөгөн. Айтайын дегеним не маселе, урматтуу мекендешим? Ичибизди көйткөн, ичибизди дартыбызды козуган маселелердин бири 21-кылымдын вирусу бул телефон болуп калды. Ал жерде не, урматтуу мекендешим? Бир адам бизнестен кичине акча келип калса, же бир туура эмес ой келип калса, ошол арам иш, шайтан васваса кылат, өзүнүн жеке нафсы каалайт дагы бир сойкуга барат. Сойкуга негизи ким барат? Акмак адам барат сойкуга. Жети бүткөн акмак сойкуга барат. Оору жукпай калды, жугуп калды, андай мындай маселе жок. Ал жерге ошол домуга эле жакындаганда өзү негизи оору башталат да. Жан дүйнөсүнүн оорусу бул башка, жүрөктүн оорусу бул башка нерсе, урматтуу мекендешим. Андан баягы айтылган спид, врачтар айткан оорулар жукпай калышы мүмкүн. Бирок андан дагы көбү, андан дагы кыйыны жан дүйнө эзиле берет, сыгыла берет. Аллах Таала ошол күнүнү эстегениңизде эле жүрөгүңүз сыгылып, байланып калган. Тегиз жип боло турган болсо, ортосун байлап тыриштырып койгон сыяктуу болуп калат да. Акмак тентек адам барат анан. Бардык адам мусорун таштап кетет ал сойкуга. Сен дагы анан мусорго барасыңбы? Мусор адам мусорго жолугат да. А ошол телефондо көргөн не болуп атат, айтсаңыз? Эмне болуп атат телефондо? Нау эже менен, нау эженин көпчүгү эмчегин көрүп отурат. Ушул нерсе туурабы? Буну карага сынаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтып атам. Айтпасак болбой калды. Жаш балдарга өзүчө көңүл буруш керек, урматтуу мекендештерим. Балдарыңызга атайын саатта телефонду берип, калган учурда окуусуна, билимине, деңгээлине президентибиз дагы Меккеге барып дуа кылгандары, билимдүү кыл Аллахым биздин келип аткан урпактарыбызды. Билимге аракет кылайлы, илимге аракет кылайлы. Неге? Себеби биз билсек гана утабыз ар дайым. Ал душманыбыз билет. Снайперди канча метрге кетишин, канча километрге жетишин, кайсыл жол менен, тактика менен утуп кетишин билет. Бизче. Учурунда биздин жааларыбыз 100 метрге жетет эле. Душмандарды 10 метрге жетет эле. Бүгүн алардын оружиялары өзүнүн өлкөсүнө туруп биздикин жок кылып кое алат. Бүгүнчү биздин оружияларчы. Биз, урматтуу мекендешим, жардам ала турган мамлекет эмес, жардам бере турган мамлекет болушубуз керек.